ошол 10 мүнөттүн 2 мүнөтүн эскертүүгө кетирген бул калыстардын катачылыгы. Дал ушул жерден Каракулжан Тайгазана келди, салым бар жана дал ушул жерден азыр Ак Суу командасы кайрадан улакты алды, сол такымга басты. Жаныш Конушбаев экинчи салымды ишке ашырабы көрөлү, барды, салым жана эсеп 0-2. Дал ушул азыр экен жакшы билебиз. Дал ушул жерден Иман Бактыбек уулунан такымдан улакты сүрүп кетем деген, бирок өзүңүздөр көргөндөй коргоочулар жолду тосуп дагы кош билек менен салым ишке ашып отурат. Командалаштары кандай жардам берет так көрөбүз. Алмаз Корчиев Тайгазанга кирүүгө айла амалды издеп турган чор жана салым бар. Азыр эң алгачкы оюн өзүңүздөр билгендей бир аз оң кетелек жана бул жерде салым бар. Эсеп 3-2 жана Жаныш Конушбаевна бүгүнкү беттештеги алгач салымдын ээси жаза мамыда турган учурда Каракулжа эсепти мыктылыгын дагы көрсөтүп турат. Бул өзүңүздөр билгендей ушул жерден кош билек жана салым. Чабуулга бара жаткан oyuncu Эрмек Тоңуз Торроев 15 секунда калган учурда чабуулда салымды сала алабы, салым бар. Эки командада Тайгазандагы улакты алып берип турган бирден дал ушул жерден Тайгазанга келди, салым бар. Эсеп көрөлү, эң негизгиси жеңил гана келди. Дегичек улакты колго алды. Конушбаев салым, эсеп артында бир топуна алыста турганда жакшы билесиздер. Салым бар, эсеп көрсөттү жана Байыш Акылбеков атаан-башкана жеткени менен салым жок. Чур ышкырык жаңырды жана Байыш Акылбековдун аргымагынын күлүктүгүн караңыздарчы. Арышты кенен таштап Тайгазанга барды, салым жана эсеп